Акжол Махмудов, сиздердин колдогонуңуздарды, ынтымагыңыздарды башкаларга көрсөтүп мактандык. Бүгүн 7 августта Токиодо өткөн Жайкы Олимпиада оюндарына катышкан спортчулар өлкөгө кайтып келишти. Аларды тосуп алуу салтанаты Ала Тоо аянтында өттү. Салтанатка президент Садыр Жапаров катышып, спортчуларыбыз жана алардын машыктыруучулары кызыл килемден өтүштү. Күмүш медалдын ээси Акжол Махмудов элдин суранычы менен сөз алып, кыргыз элинин биримдиги башка элде болбогонун айтат. Күтүүсүз жерден сөз сүйлөп жатканыма толкунданып, сүрдөп жатам, бир муштумдай биригип, спортчуларга өтө чоң дем берип жатасыздар. Биздин мелдештер 2 күмүш, 1 коло медаль менен жыйынтыкталды. Бул бизден кийинки жаштарга шык берди деп ойлойм. Сиздердин колдооңуздарды алыстагы Токиодон сезип жаттык. Аянтта бир муштумдай болуп бириккениңиздер башка бир дагы өлкөдө болгон жок. Сыймыктануу менен башкаларга айтып, биздин беттешти ушинтип көрүп жатышат деп мактанып жаттык. Сиздердин ынтымагыңыздарга дүйнө эле суктанды. Тилекке каршы, мен ошол күнү силердин үмүтүңөрдү актабай, жакшы эмоция тартуулай албай калдым. Мээрим Жуманазарова 3-орунду алганда сүйүндүм, анткени мен тартуулабаган эмоцияны Айсулуу Тыныбекова менен Мээрим Жуманазарова тартуулашты. Олимпиадага кеткенге чейин ыр-саптарын угуп калып, ошол менен жашап калгам чынында. Жер карабай, желкени түздөгүлө, биримдиктин билегин күчтөгүлө, тагдырыңды өзүңдүн колуңа алып, сырттан келген жардамды күтпөгүлө. Турпаңа белгиңди чийип кыргыз, тууңду көтөр ар дайым бийик кыргыз, түркөйлөргө чөгөлөп тизе бүкпөй, түндүгүңдүн алдына бир кыргыз деп сөзүн жыйынтыктады. Булак Сокол Медиа. Эл чындыкты билсин. Журналист Асланбек Сартпаев кечирим сурады. Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Таалайбек Сарыбашев тууралуу сын пикирин жазган журналист Азия Ньюс гезитинин жетекчиси Асланбек Сартпаевди УКМК 313-берененин негизинде кылмыш ишин козгогон. Сартпаев өзүнүн Facebook баракчасына кылмыш иши козголушу боюнча төмөнкүдөй билдирүү жазды. Мен жалпооштуктарга сөз тийгизип акарат келтирген жокмун, бул факт. Болгону Бишкек мэрлигине келген Таалайбек Сарыбашевга карата суроо берип, сын пикиримди ортого салдым. Адам баласында сөз ой эркиндиги болушу керек. Дароо эле кылмыш ишин козгоп камакка алууга басым кылышкан абсурд. Эгерде кимдир бирөөнүн сезимине, намысына шек кетсе, анда кечирип коюңуздар. Биз бир улутпуз, ынтымакта бололу. Мага жана үй бүлөмө коркунуч келтиргендерге сабыр тилейм. Баса мен Азия Ньюс гезитинен Ташиевдин, Сарыбашевдин ишмердиктерин сындап келгем. Ошол жагынан өч алууга баратышса, жигитчиликке жатпай калат. Булак Ракурс KG. Эл чындыкты билсин. Алга Кылычев менен депутат мушташып ок атылды. Окуянын чоо жайы. Кой таш окуяларынын фигуранты Алга Кылычев атылган октон жаракат алды. Бул тууралуу Акипресс фотка редакциясына күч органдарында булактары билдирди. Алдын ала маалыматка караганда, ал Социал-демократтар партиясынын атынан Бишкек шаардык кеңешинин депутаты болгон Таалай Темиркулов менен урушуп кеткен. Ал эми Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, бүгүн 7 августта эртең менен болжол менен саат 7-де тез жардам кызматынын дарыгерлери милицияга ак өргө конушун жашоочусу Алга Кылычев бутуна ок атылганын билдиришкен. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барган, бирок алар баргычы Алга Кылычевди Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборуна алып кетишкен. Үйдө Кылычевдин жубайы бар болчу. Анын айтымында, күйөөсү телефондон Таалай Темиркулов менен урушуп кеткен. Темиркулов алардын үйүнө барып, Кылычевге телефон чалып эшикке чыгууну суранган. Кылычев эшикке чыгып бара жатканда артынан аялдай жөнөгөн, бирок Кылычев аялынан үйдө калууну өтүнгөн. Болжол менен 10 мүнөттөн кийин Кылычевдин аялы атылган октун үнүн угуп көчөгө чуркап чыккан. Ал жактан жарадар жолдошун жана унаасына отуруп кетип бара жаткан Темиркуловду көргөн. Андан кийин тез жардам чакырган. Аталган факт КЖБРге жаза кодексинин 266-беренеси ийин баштык менен катталды. Тергөө уланууда. Булак Акипресс. Эл чындыкты билсин. Президент Садыр Жапаров Токиодон кайтып келген спортчуларды куттуктады. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 7 августта борбордук Ала Тоо аянтында Токио шаарында Японияда өткөн 32-чи Жайкы Олимпиада оюндарынан кайтып келген улуттук курама команданын мүчөлөрүн сый урмат менен тосуп алуу салтанатына катышты. Олимпиадачыларды Манас эл аралык аэропортунда президенттин администрациясынын жетекчиси Сүйүнбек Касманбетов жана министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева тосуп алышты. Салтанаттуу жолугушуу кийин чакан пресс-конференция өткөрүлүп, анда журналисттер спортчулар менен машыктыруучуларга суроолорду беришти. Мамлекет башчысынын катышуусу менен негизги майрамдык иш-чаралар борбордун Ала Тоо аянтында өтүүдө. Өлкөнүн намысын коргогон спортчуларга жана машыктыруучуларга ыраазычылык билдирүү үчүн мамлекет башчысы менен бирге миңдеген кыргызстандыктар келишти. Садыр Жапаров команданын мүчөлөрүн куттуктап, аларды Токиодогу Жайкы Олимпиада оюндарында ийгиликтүү катышып, мекенине жеңиш менен кайтып келиши менен
уктады. Олимпиадалык медалдарды, спорттук мыкты жыйынтыктарды спортчуларыбыздын жетишкендиктерин өлкөбүздүн эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына татыктуу белек деп эсептеймин. Сиздер бардык кыргызстандык күйөрмандардын үмүтүн актап, элибизди кубанычка бөлөдүңүздөр. Олимпиада оюндарында дүйнөнүн 200дөн ашуун өлкөсүнөн 12 миңден ашык спортчу катышууда. Ал эми Кыргызстандан 16 спортчу катышып, күрөш боюнча улуттук командабыз 3 медаль утуп алды. Кыргызстандын кыз-келиндер күрөшүнүн тарыхында биринчи жолу Олимпиада оюндарынын 2 медалына ээ болдук. Баатыр энелерибиз кыз сайкалдын жаңыл мырзанын руху тирүү экен, алардын кайратын, баатыр мүнөзүн кыздарыбыз көтөрүп жүргөн экен. Эчен ирет Азия чемпионаттарын, дүйнө биринчиликтерин утуп жүргөн Айсулуу Тыныбекова Токио олимпиадасынын күмүш медаль алып, ал эми Мээрим Жуманазарова коло медалын жеңип алып, жалпыбызды сүйүнтүп олтурушат. Күрөш өнөрүнүн эң мыкты үлгүсүн көрсөтүп, чеберчилиги менен көпчүлүктү суктандырган Акжол Махмудовду өзгөчө белгилегим келет. Ул кыздар үчүн күйгөн 100 миңдеген мекендештерибиз мелдешүүлөрдү түз ободо көрүп, бүтүндөй Кыргызстан силерди сүрөп турду. Мен да финалдык беттештерди үй бүлөм менен чогуу көрдүм. Силер зор чеберчиликти, эрк кайратты көрсөтүп, өлкөбүздүн намысы үчүн күрөштүңүздөр. Жеңишке жетүү оңой олтоң жумуш эмес, анткени Олимпиада оюндарына төгөрөктүн 4 бурчунан топтолгон эң мыкты спортчулар катышат. Ар бир өлкө уул кыздарын эң күчтүүсүн, эң мыктысын, намыска жараган азаматын аттандырат. Алардын арасында сурулуп чыгуу, анан да медаль утуу бул чоң ийгилик. Спортчулардын ийгиликтерин башаты шык жөндөмгө, кажыбас эркке, ошондой эле машыктыруучунун чеберчилигине негизделген. Спорттогу ийгилик бул чоң эмгек, ошондой эле мекенчилдиктин үлгүсү. Анткени сиздердин жеңиш миңдеген жаштардын жүрөгүн толкутуп, илгери шыктандырат. Силерди өрнөк тутуп, силерди болгусу келгендердин катарынын далай чемпиондордун чыгышына ишенемин. Дүйнөлүк деңгээлдеги спорттук жетишкендиктер мамлекеттин мүмкүнчүлүктөрүнүн эң таасын көрсөткүчү. 21 кылымда күчтүү жана ден сак улут гана атаандаштыкка туруштук бере алат. Силер Кыргызстандын даңазасын дүйнөлүк деңгээлде арттырдыңар деп айтты мамлекет башчысы. Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын курама командасынын башкы улук жана биринчи машыктыруучуларына өтөгөн эмгеги, сабырдуулугу жана мээрими үчүн өзгөчө ыраазычылыгын билдирди. Сиздердин мээнетиңиздердин аркасында биздин спортчуларыбыз ийгиликтерге жетишүүдө. Ошондой эле биздин спортчуларыбыздын ата-энелерине да ыраазычылык билдирем. Спортчулардын өнүгүүсүндө ата-энелердин ролун баалоо кыйын. Сиздер балдарыңыздардын спорттогу ийгиликтерине жана жыйынтыктарына чоң таасир этесиздер. Спортчу уул кыздарыбыздын ийгиликтерине дагы көп ирет чогуу кубаналы. Урматтуу спортчулар, машыктыруучулар, Олимпиада оюндарында Кыргызстандын атын чыгарып, намыска жарадыңар. Силер Олимпиада оюндарынын медалдарына гана эмес, Кыргыз мамлекетинин жогорку сыйлыктарына да татыктуусуздар. Олимпиадалык команданын мүчөлөрүнө жана машыктыруучуларына чыңден соолук каалайм, жаңы жеңиштерди багындыра беришиңерге тилектешмин. Жашасын Кыргызстан, жашасын кыргыз спорту деп баса белгиледи президент Садыр Жапаров. Олимпиадачылардын урматына кыргыз эстрада жылдыздарынын катышуусунда концерт болду. Иш-чараны коомдук телерадио корпорациясы түз алып көрсөттү. Эске салсак, Токио 2020 Олимпиада оюндары Кыргызстандын спорт тарыхындагы эң ийгиликтүү оюн болду. Балбандар Акжол Махмудов, Айсулуу Тыныбекова жана Мээрим Жуманазарова 2 күмүш жана 1 коло медалга ээ болуу менен мыкты натыйжаларды көрсөтүштү. Белгилей кетсек, бүгүн олимпиадалык команданын 11 мүчөсү өз мекенине кайтып келишти. Японияда калган ата мекендик спортчулар бир нече күндөн кийин кайтышат. Жакын арада улуттук курама команда толук курамда чогулгандан кийин олимпиадачыларды жана машыктыруучуларды расмий түрдө сыйлоо иш-чарасы болот. Булак Кадам Медиа. Эл чындыкты билсин. Жапаров маданият министри Кайрат Иманалиевке сөгүш жарыялады. Бүгүн 7 августта Ала Тоо аянтында Олимпиадага катышып келген спортчуларга арналган салтанаттуу иш-чарада президент Садыр Жапаров маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиевке сөгүш жарыялады. Министр Олимпиадада күмүш байге алган Акжол Махмудов менен коло байге уткан Мээрим Жуманазаровага сөз берилбей калган үчүн сөгүш алды. Иш-чаранын башында президент сөз сүйлөгөн, андан кийин сөз Кыргызстандын Олимпиада курамасынын капитаны Атабек Азизбековго, андан соң Айсулуу Тыныбековага берилген. Алардан кийин Жапаров сөз сүйлөп жатканда эле эл Акжол Махмудов менен Мээрим Жуманазаровага да сөз берүүнү талап кылды. Ошондон кийин эки спортчу эл алдына чыгып сөз сүйлөдү. Спортчулар сөзүн жыйынтыктагандан соң Жапаров министрге сөгүш жарыялай турганын айтты. Урматтуу катышуучулар, урматтуу кыргызстандыктар, уюштуруучулардын анча-мынча кемчилиги кетип калды. Эки спортчуга сөз берилбей калганын байкабай калыптырмын. Сиздердин алдыңыздарда министрге, маданият министрине сөгүш жарыялайм, деди ал. Булак Марал ФМ. Эл чындыкты билсин.
Оор сыноо кыйын кезеңде даңкталган Курсан Асанов 2010 жылдын дал ушул күндөрүндө башталган июнь коогалаңын кантип унутабыз. Ошто кыргыз-өзбек чатагы чыгып, кыргын сүргүн адамдар өлүп, үйлөрү түтүнгө чуулганып, өрттөлгөн, жүрөк титиреткен мүнөттөр эле. Биз ошол каргашалуу окуяны эстегенде комендант Курсан Асанов көз алдыбызга тартылат. Күн түн дебей жаңжалды басууга жан аябай киришип, жалданган, жатташкан элге арачы түшүп, жоготуулардын алдын алууга профессионалдуу тажрыйбасы менен урушту көпкө узартпай, тынчтыкты сактоодо, ополтоодо салым кошкон. Ал өз жанын тобокелге байлап, кан күйгөн жерде жол баштап, мамлекеттин туруктуулугун сактоодо салымы эбегейсиз болчу. Ошондо жумурай журтка даңызаланып, Курсан Асанов деген милициянын баатыры бүт Кыргызстанга дүң этти. Оор сыноо кыйын кезеңдерде гана чыныгы күрөшчүл, элин сүйгөн азаматтар даңкталып мезгил сынына коюлат туура. Андан кийин Курсан Асанов жогорку кеңешке депутат, ички иштер министрге 9 жыл орун басар болду. Аймактардагы өзгөчө Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарындагы чек ара улут аралык кен байлыктарына байланыштуу ичендеген чатактарды басууга салым кошкон. Кийин 2019 жылдын 7-8 август күндөрү Кой Таш окуясы бир топ адамдарга сабак болду. Кимдин кандай деңгээлде өз ишин билерин аныктап койду. Мына ушул окуядан кийин ички иштер министринин орун басары Курсан Асановду иштен алып сотко беришкен. Анын иштен алынышы көпчүлүккө табышмак болгон эсибизде. Тиешелүү деңгээлде сүйлөшүү жүргүзүп, эч кандай укук коргоо органдары менен элдин ортосунда ызы чуу чыгарбай, дипломаттык иш кылган генералды иштен алынышын эрегиш катары бааланды. Ал эми жөнөкөй жарандар элдик генералга ыраазы болушуп, алкыштарын айтышты. Курсан Асанов 7 август күнү окуяны туура баамдап, күч кызматкерлерин отко салбастан ошол күнү эле баарын сүйлөшүү жолу менен бүтүрүүгө аракет кылган. Жалданган эл жана Атамбаевдин тарапташтары жол берген эмес. Болбосо Альфан кызматкерлеринин тартылып алынган куралдардан ок чыгарылып, кан төгүү орун алганда эмне болот эле? Эч ким сүйлөшүү жүргүзбөй, штурм болсо кандай болмок? Мына ошондой кыйчалыш жагдайда ар бир жасай турган кадамын туура таштап, мыйзам чегинде аткарып, өлкөдө туруктуулук болсун деп, кан төгүлбөсүн деген таризде батыл кадамга барган Курсан Асановго ыраазычылыктан башка эмне айтабыз? Ал эми Курсан Асановдун эмгегин кызганып, интриганы тутантып көрө албастык. Менен иш козгогон эркулдардын бүгүнкү тагдыры эмне болду? Кээ бирлери элден безип качып жүрсө, айрымдары камалды, кээ бирлери же элге батпай, же жерге батпай бушайман абалда сөз ээсин табат. Кой Таш окуясында бүгүн туура 2 жыл болду. Бул арада Курсан Асановдун оор мезгилдеги кыймыл аракеттери туура болгону күн санап далилденип, коомчулуктун колдоосун алды. Мына ушундай патриот элдик генералга Кой Таш окуясы боюнча кошуматчылар менен ичи тарлар ошол убактагы сабатсыз бийликтин шалаакылыгын жашырып, Асановго болбогон жалаларды жапты. Бирок жалпы эл элдик генералга колдоо көрсөткөнүн тарых тастыктап турат. Мындан арыда элдик генерал эл үчүн ак кызматын кыла берет деген терең ишеничтебиз. Чындык акыры Курсан Асанов тарапта болоруна ишеним күч. Булак Чындык медиа. Эл чындыкты билсин. Улукбек Марипов журналист Карыбек уулунун уурдалышы боюнча үн катты. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Ысык көлдө журналист Улукбек Карыбек уулунун белгисиз адамдар тарабынан уурдалышы боюнча түшүндүрмө берди. Бул тууралуу Марипов социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анын айтымында ал журналист менен жеке жолугушуу өткөрөт. Урматтуу мекендештер, кече Facebook социалдык тармагынан Ысык көл облусунда Улукбек Карыбек уулу аттуу жаранды белгисиз адамдар тарабынан уурдалгандыгы тууралуу маалымат алдым. Ал күнү мен Ысык көл облусунда жумушчу сапар менен болгон элем. Сапардын жүрүшүндө селден жабыркаган райондорду кыдырып, агынды сууларды тазалоочу курулмалардын абалы, ошондой эле бир катар ишканалардын иши менен тааныштым. Сапардын негизги максаты жергиликтүү калк менен жолугушуу болгон. Мен үчүн тургундардын көйгөйлөрүн угуп, аларды чечүү маанилүү. Мен мекендештер жалпыга маалымдоо каражаттарын жана жарандык коом өкүлдөрү үчүн ар дайым ачыкмын. Калк менен жолугушуу, алардын көйгөйлөрүн жеринде угуп, бийлик жана коомчулук ортосунда диалог орнотуу иретинде дал ушул негиздеги жолугушуулар өткөрүлөт. Өз кишилердин алдын ала чогултуу ыкмалары эскерген, мен ал ыкмаларга терс көз караштамын. Улукбек Карыбек уулу айткан окуянын себептерин тактоо максатында тийиштүү укук коргоо органдарына бир катар тапшырма бердим. Мен дүйшөмүдө Улукбек Карыбек уулу менен жеке жолугушуу өткөрүп, Ысык көл облусунда болгон чатактын бардык деталдарын өз оозунан угууга даярмын. Булак медиа центр.